Майрежедей биринчиңе халкым макалдуулар башташат. Анан Абдували сыяктуу сакалдуулар башташат. Анан Шамырбек акын сыяктуу карачы чапандуулар башташат. Анан эстекеме күндөн күнгө окшошуп бара жатам деп ушундай нахалдуулар башташат. Етеги жок, жеңи жок, мага окшогон начарын дайымаң этекке сүрүп ташташат. Эме ушундай айтыш болот дегенде биргестен аталарыбыз келчеле. Ашыкем тукам эстекем ак жолга алып балдарга дайымаң ак батасын берчеле. Балдардын убай көрө албай арадан бөлүндүң алар эртеле. Ак калпак кыргыз калкымдын ойлонсом алар кенчеле. Бүгүн акындардын дой барысы карачы нечен сөз чыгып тоң оюнан. Комузу түшпөй колунан, бирок залкарларыбыз көрүнбөйт. Ушул акындардын дой тобунан айтышты бүгүн балдарың өзүбүз ачып жатабыз ошондой аталарыбыз жогунан. Эмең атан өлсө тайлак бар, кому жерде калган жок. Ата өлсө балдар бар, тону жерде калган жок. Айтыла турган кыргызга ою жерде калган жок. Уланта турган акындык жолу жерде калган жок. Эстебестей аталар, ашыкем тууган бай сыяктуу аталар берген баталар балдары бар. Ушундай элим силерден арман жок. Эме эстекем деген ким эле, ал таланттардын бири эле. Сайраса кызыл тил эле, сайрасаң укмуш үн эле. Агайын тууган кашындан эргип турчуң ой ким эле. Анткени эстекем деген ырзатса далай журтуң келишкен, ак батасын ой беришкен. Казакка барган кезде да кургалчы эмес эстекем айтышкандан ой жеңиштен. Эми жыйылып келген көпчүлүк айтыш угуп кичинең арылалың ой кегиштен. Кудай насип буйруса кыямат кайым болгондо эстебестей залкарга буйруса жолугалы дейиштен.